破碎了那个头，里面还有人，有好几个人淹死了里面。看前面的出口，这里。 Мына көргөнүңүздөрдөй эле Кытайдагы чыныгы болгон сел. Албетте көпчүлүк адамдар ушу комментарийге жазыптыр. Кытайда болгон эмес, жалган, андай мындай деп жазган адамдар бар экен эми арасында. Ошолорго атайын мен ушул кытайлар өздөрү тарткан видеороликти мен сиздерге атайын таптым. Ошону көрдүңүздөр албетте. Азыр дагы бир видеоролик. Түркияда канчалаган адамдар каза болуп кетти. Мен бүгүн жаңылыкта айтып өттүм. Ошондой эле Түркия аймагында болуп жаткан окуяларга дагы көпчүлүгү ишенбей жатканын айтып жатат комментарийге. Азыр мен ошол жердеги болуп жаткан кырдаалды албетте сизге көрсөтөмүн. Эгерде сиздин мен башында эскерте кетейин, жүрөгүңүз бош болсо, ушундай корко турган болсоңуз, албетте көрбөй эле койгонуңуз оң. Себеби бул видеороликте адам ошо селден каза болгон видеоролиги бар. Ошондуктан мен сизге эскертүү катарында айта кетейин. Ушул видеоролик көпчүлүк адамдарга сабак болушу үчүн албетте бир дана лайк басып, жана каналыбыздагы эң туура жазылуучуларыбыздын катарына кошулуңуздар. Подписаться деген кнопканы басып, оң жак жагындагы коңгуроочону сөзсүз түрдө күйгүзүп коюңуздар. Коркпостон көрө бериңиздер. Биз көпчүлүк жаш балдар үчүн ушул таасирин тийип калабы деген коркунучтун астында биз ушул видеороликти койбодук. Себеби азыр могул аял тирилип кетет. Бул өзүнчө ушундай кыйналган бул дагычы селден. Себеби бул дагы ушунчалык агып селдин арасында барып ушул жерге токтолуп калган. Мына бул видеороликтердин баарын көрүп чыктыңыздар. Эми кантип Аллах Таалага тоо келтирбей коебуз. Урматтуу көрүүчүлөр, бул жерде Аллахтын аты айтылып жатат. Жана ошондой эле сиздер комментарийге сөгүнүп, сагынып жазбай эле койгонуңуздар оң. Себеби сөгүнгөн сайын ошончолук күнөө арттырасыздар. Ал эми видеого лайк басып, болушунча туугандарыңыздарга ушул видеороликти таратып койсоңуздар, алардын дагы жүрөктөрү жибийт деген ойдомун. Албетте заманыбыз тынч болсун, жамандыктар артта калып, жакшылыктар алдыда болсун.